Өлкөбүздүн көз карандысыздыгынын 26 жылдыгына арналган Кыргызстан айымдары китебинин 4-тому басылып, жарыкка чыкты. Урматтуу айымдар жана мырзалар, distinguished guest, урматтуу Кыргыз Республикасынын биринчи ледиси Раиса Атамбаева, бүгүнкү Кыргызстан айымдары энциклопедиясынын ачылыш аземи ачык деп жарыялайм. Аталган китептин ачылыш салтанаты Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтүп, ага өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаева катышты. Пригласить на сцену первую леди Кыргызской республики Раису Минахмедовну Атамбаеву. Саламатсыңарбы, урматтуу меним жалпы Кыргызстандын аялдары, эжелер, апалар, сиңдилер. Добрый день, я хочу сказать всем, кто сегодня присутствует в этом зале. Это лучшие представительницы нашего Кыргызстана. Это самая прекрасная половина человечества, наши милые, дорогие девушки. Я хочу поблагодарить в первую очередь Замиру Акбагышевну, а также оргкомитет вашего конгресса за приглашение участвовать в сегодняшнем мероприятии, которое посвящено очередному изданию и выпуску книги энциклопедии «Женщины Кыргызстана». Это очень большой труд, неоценимый труд, который проводится лично под вашим руководством, за что я от себя и от имени Алмаша Шеныча вам хочу принести большую благодарность. Я хочу вас поздравить с этим важным мероприятием в культурной жизни нашей страны, выпуском такой книги-энциклопедии. А всем присутствующим я хочу пожелать, конечно, в первую очередь, крепкого здоровья, чтобы в нашей стране был мир и спокойствие, благополучие в ваших семьях. Спасибо. Раиса Минахмедовна бул китепти көрө элек, өзүнүн страницасында билбейт, кандай сүрөттөр бар экенин да билбейт. Бирок мен айткым келип атат, бу кишинин кыргыз эли үчүн, Кыргызстан үчүн жүрөгү күйүп, жана Кыргызстан үчүн биринчи лединин жаңы образын түзгөн үчүн биз бүгүн ыраазычылык айталы, айымдар. Иш-чаранын жүрүшүндө өлкөбүздүн ар кайсы тармагына эмгек сиңирген ишмер айымдар Кыргызстан аялдар конгресси тарабынан эл аралык маанидеги лидерлиги үчүн төш белгилер жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Жалал-Абад облусу, Усимбаева Калчабүй. Ысык-Көл облусу, Сарбагышева Илира. Китеп жаңы өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен аялдардын экономика, билим берүү жана илим, саламаттыкты сактоо тармагында, маданият чөйрөсүндө, региондорду жана мамлекеттин өнүгүүсү үчүн үзүрлүү салымын кошкон мамлекеттик жана коомдук ишмерлердин өмүр таржымалын камтыйт. Тактап айтканда, 4 томдогу каармандардын арасында өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаева баш болгон китептин каармандары жасаган иштери менен өзгөгө өтөлгөлүү өмүрү бар аялдар. Энциклопедиянын каармандары эл ишенимине арзыган, элдин урмат, сыйына татыган, республиканын өнүгүшүнө зор салым кошкон белгилүү инсандар. Ак эмгек алга сүрөп, жеңишке жеткен гана эмес, жеңилүүсүнөн дагы токулган биографияларды
окуй аласыздар. Белгилей кетсек, күжүрмөн эмгеги менен ата журтту даңазалаган кыргызстандык айымдарга арналган Кыргызстан айымдары китебинин көчүрмөлөрү республиканын эл аралык уюмдары жана элчиликтердин китепканалары үчүн өткөрүлүп берилет. Аталган китептин биринчи тому 2008-жылы басылып чыгып, анда 312 аялдын тарыхы баяндалган. Кийин 2010-жылы экинчи тому, 2016-жылы 3-чү тому басылып чыгып, республика боюнча 400 жалпыга белгилүү коом мүчөлөрүнүн ийгилигинин тарыхы жазылган. Кундуз Пегарстанова, Азиз Абдылдаев, Кутман таң программасы.